ыйлабаңыз апа, биз чоңойсок ажы калып барабыз. Siz bay ayal bolosuz деп ушинтип көңүлүмдү ортот балдар. Кээде ушинтип кургак нан деле жеген күн болуп калат балдарымчы. Анан этпеттерди жок болуп калат. Карызга алабыз этпетти делечи. Анан ушинтип балдарымдын ушу суу ичсек, нан жесек деле Аллага шүгүр ден соолуктары жакшы болсо, көзгө эч нерсе көрүнбөй ал болуп турган мезгил экен. 18 жашта ошо турмушка чыктым. 19 жашымда ошо чоң баламды төрөп, жашоо жакшы эле болуп аткан. Анан ошол эми насип экен ушинтип ажырашып кеттик. 6 жылдан бери ушинтип жалгыз балдарымды карап тиричилик кылып келе жатамын. Ошо мен көргөн турмушумду балдарым көрбөй, мен эч нерсе окубадым, жаш турмушка чыктым. Ошо балдарымды, эркек балдарды медресеге берип, ошо 2 кызымды барган жерден кыйналбаса деп ошоларды окутсам деген ниетим бар, максаттарым бар. Атасынан эрте ажырады. Атам мээримине тойбоду, балдарчы жакшы. Эми мен аял экенмин, баардык нерсени энекесин көтөрөт экенсиң. 5 баланын эмеси деле өтө оор экен тарбиясы. Чарчаймын, кээде сыгылып ыйлаймын үйгө келип. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге алдыңыздарда турган 35 жаштагы Бактыгүл айымдын жашоосу туурасында баяндап беребиз. Эже өзү 35 жашта болгону менен 5 баланы төрөгөн. 5 баланы төрөп, азыркы учурда Бишкек шаарынан алыс эмес, Дордойдо жашап жатат. Жашоо тиричилиги аябай начар. Бул кайсыл жер деп ойлоп жатсаңыздар, бул Бишкек шаары, ушул Дордой соода борборунун айланасындагы үйлөрдө, ушул жерде квартираларда жашайт экен. Бул жерде мындай бир комната ушундай үйдө эле чакан-чакан үйлөрдө адамдар жашайт экен. Ушундай тиричилик кылышат экен. Бул эже дагы азыр 5 баласы менен квартирада бул жакта жашайт экен. Азыр бизди үйүнө алып баратат. Ичинде балдары да күтүп турат. Оор турмушту башынан өткөрүп жаткан Бактыгүл айым азыр үй бүлөсү менен бул 2 бөлмөлүү үйдө жашап жатат. 18 жашында күйөөгө турмушка чыгып, азыркы учурда 5 баласы чоңоюп калган. Улуусу 9 классты бүтсө, кичүүсү 2 классты бүтүп атат. Бул балдардын бардыгын жалгыз бой эне шашлык бышырып, Бишкекте шашлык бышырып сатып, балдарын багып жаттыр. Анан балдар мектепте дагы жакшы окушат экен. Азыркы учурда ушул жашы жете элек болсо дагы көчөдө апасына акча табышам деп балдары кыйла аракет кылып жардамдашып, жайкы каникулда ушинтип иштеп жатышыптыр. Иштеп жатып кырсыкка кабылган учурлар дагы болот экен. Аны апасы кенендештирип айтып берет. Бул үй бүлөнүн жашоо шарты, булардын кандай тиричилик өткөрүп жаткандыгы туурасында Бактыгүл айым бизге телефон чалып айтты эле. Биз келип бул үй бүлөнү тартканы келдик. Эмесе видеонун аягына чейин байкаңыздар, кимде ким колдоо көргөзөм дейт турган болсо, экран астында Бактыгүл айымдын М-банк номерин жазып койдум. Ошол жака байланыссаңыздар болот. Саламатсыздар, кош келипсиздер. Бул менин үй бүлөм. Анда май көтөлү. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, мен Мейраш кызы Бактыгүл, Ош областынын Чоң районунан боломун. 1990 жылы туулганмын. 18 жашымда турмушка чыгып, ушу 5 баланы төрөп, атасы менен насип экен ажырашып кеттик. Ушул 6 жылдан бери өзүм караймын. Балдарым кичинекей калган эле. Ушу Бишкекке Чоңайда жүрдүм 2 жыл. Ал жактагы бир аз карызга баттым. Балдарым айда экен, жумуш жок. Анан ушинтип Бишкекке келип, мына 4 жылдан бери ушу Бишкекте квартирада жүрөбүз, өмүр кечип. Бул чоң уулум деле кичинекей мага жардам берип, иштеп жүрүп, биринчи келгенибизде карапка терип жүрдү, ачык эле сөз, кыйналдык. Көп бала менен квартирага деле албады анча. Анан ошентип иштеп жүрүп, баламдын башы жарылып, бага базарга ыйлап барып, мен аны больницага алып барып ушинтип
кыйналдык чындыгында кыйналып эле тиричилик кылып атабыз. Өзүм базарда шашык сатып иштеймин, реализатор болуп. Андан тапканыбыз эч кандай тамак иштен ашпай калды. 5 бала өтө оор экен чындыгында. Кыйналдык квартирадан, көп балалуу деп көп жерге барсаң квартира калбайт экен. Анан ошол Адылдын номерине байланышып, чалып ушу жашоо шартымды түшүндүрүп, кичине мен ушу жашоо шартымды тартып, элге кайрылайын деп чечтим. Колуңуздардан келишинче кичине жардам кылып, үй жагынан өтө кыйналдым. Балдарым майда экен, жаш экен, баары мектеп абагында. Булар иштешет, бала экен, тапканынан жарымын жеп коюшат. Кыйын экен, негизи жалгыз бой. 6 жылдан бери ушинтип жалгыз балдарымды карап тиричилик кылып келе жатамын. Мен өзүм ошо Чоңлайдан боломун. 8 бир тууганбыз. Аллага шүгүр, апам бар, Аллага шүгүр, атам өтүп кеткен. 8 бир тууганбыз. Баары Аллага шүгүр үйлүү жайлуу, алар деле өз семьясы менен экен. Аллага шүгүр колдон келишинче кичинекей жардам беришет. Анан ошо мен Чоңлайда жүрдүм. Апам менен ал кезде атам тирүү эле, атам менен апам кичинекей акча кылып, мени 5 балам менен 10 000 сомго бир атайын машина жалдап ушу Бишкекке алып келди. Окуу жабылып, мен ошол барып тиричилик кылайын деп ошо апам түрткү болуп Бишкекке алып келип койду. Аллага шүгүр, биринчи келип төшөктү иштеп жүрдүм. Балдарым алда кичинекей эле коробка терип иштеп жүрдү. Кыйынчылыктар деле өттү, квартирага деле акча чыкпай калган күндөр болду. Мен 18 жашымда турмушка чыктым. Сүйлөшүп эле ошол өзүбүз жактык эле экен, сүйлөшүп эми ал маалда көзгө эч нерсе көрүнбөй ал боло турган мезгил экен. 18 жашта ошо турмушка чыктым. 19 жашымда ошо чоң баламды төрөп, жашообуз жакшы эле болуп аткан. Анан ошол эми насип экен ушинтип ажырашып кеттик. 6 жыл болду ажырашканыма. Күйөөм ошол мен Кызылкыяда жүрдүм 5 балам менен, кичинекей балам боюмда бар эле, аны төрөп, ошо 5 балам менен Кызылкыяда жүрдүм. Келип Бишкекке иштеди, жакшы акча салып атты. Акыркы күндөрү байланышпай деле, акча салбай деле койду. Анан ошол артынан келсем, 5 баласын алып окуу жабылып, кичине иштейли деп келсем, ал мен жашабаймын, неге келдиң деп ошентип бизди кабыл албады. Анан ошентип жоомду алып, ошентип ажырашып кеттик. Уруш жаңжал болгон жок. Ал ошо же бирөөнү тапканбы, ушундай бир эме жаман чөйрөгө кошулуп ушинтип эме болуп кетти. Анан ошодон бери мына 6 жыл өттү. Жардам бербейт эч кандай. 5 баланы ырыскылар бар экен, карап келе жатамын. Күйөөңүз кайякта азыр? Күйөөм ошо азыр өзү Дордойдо ташка түртөт. Араба түртөт, эч жардам бербейт. Учурашасыздарбы? Учурашпайбыз ал менен, мындай чужой үйдөй да, учурашпайм мен ал менен. Айын журт бар, алар деле катташпайм алар менен делечи. Чалып деле алар деле сурашпайт. Балдардан сурашпайт. Чоң энеси бар, чоң атасы жок. Мен өзүм 8 бир тууганмын, 4 кыз, 4 уулбуз. Мен эң кичинекеймин. Менден чоң 3 эжем, 4 акем бар. Алар деле ошо өздөрүнүн жашоосу менен колдорунан келсе кичине ашып эме кылса, кичинекей акчалай жактан жардам беришет. Бишкекке биринчи келгенде төшөктү иштеп жүрдүм. Анда деле өтө кыйналдым. Биринчи Бишкекке келип, балдарым коробка деле терип жүрдү базарда. Өзүм төшөктү иштеп, ушу эптеп жан багып жүрдүк. Андан кийин төшөктөн чыгып, шашылга ишке кирдим. Балдарым деле азыр жаш, чоң балам мектеп жашында, мектептен деле көп калды. Кечки сменге киргиздим, ушу турмуш шартка байланыштуу, атасы жардам бербегенине байланыштуу. Грузда иштеп, башы жарылды, базарга эле бардым ага. Жаш болсо да ушу тырышып, квартира келгенде ушулар деле ыйлайт, кантип эме кылабыз деп. Башы жарылды, ал эмелери, шериктери алып келбеди, аны шашлыкты таштап больницага алып барып көрсөттүм. Азыр кече дагы грузга чыгып, белим деп кече кечке ыйлап жатты. Чоң балам, кичине балдарым деле кыйналдык, өтө кыйналдык. Турмуш жаш кезинде турмуш башына түшүп, балдарым деле кыйналды, өзүм деле кыйналып кеттим чындыгында. Иштен үйгө келем, үйдөн ишке барамын. Элдерге окшоп күлүп
ойноп одум жаштыгымда деле. Балдарым жесин, балдарым ичсин, балдарым кийсин, ушу кем болбосун, атасы жоктугун билгизбей ушу колумдан келишинче кийим кечесини, тамак ашыны карап ушу карап отурамын. Эми көргөн билгендер айтат, сиңдим күчтүү экенсиң, 5 бала оор, эрктүү экенсиң, эртең балдарың чоңойсо иншалла көрөсүң деген жакшы адамдар деле бар, таптап айткандар деле бар. Соседтерим деле жашоо шартымды билет. Бир соседим печке жасап берди кышында, балдарың менен жылуу чык деп өзү хадия кылып. Орозодо зекет бергендер болду кичинеден продукта жагынан. Эми бул күндөрүң деле өтөт, мынтип жүрбөйсүң, эрте кыйналган күндөрүңдү балдарың кайтарат деп жакшы сөз айтып мага кеңешин бергендер бар, Аллага шүгүр. 2 комнатага мен 6000 төлөймүн. Свет, мусор, суулары менен ушу 8000 айланып атат бир айгачы. Ошону деле кээде чыгарыш кыйын болуп калып жатат, соода жай болуп, балдарым бир күн чыкса, бир күн чыкпай, булар деле жаш бала экен, ошол кыйналып кеттим чындыгындачы. Тамак аштан 1-2 жерден помощь келет, ошодон келет мага тамак аш. Анан этпет, ошо базардан баягындай вариант берет, ошолорго алып келип, карызга башка киреше жок, пасой 6000 пасой аламын, кредиттерим бар, ага деле жетпей калат. Мен бирөөнүн колунда иштейм, реализатор болуп. Бир шашлыкты 150дөн сатабыз, мага 30 сомдон калат. Кээде 20 өтөт, кээде 30 өтөт, азыр соода жайда. Ошондой. Бир күндө бир 500-600 чыгат менин ишимденчи. Башка ал продукты майда чүйдө эле кетип калат. Балдардын носкиси жеп ичет экен. Балдар бүт азыр жей турган, иче турган, кие турган мезгил экен бул балдарым, жаш азыр. Кийимдерди деле ошол эми бирини алсам, бирине коюп, ошо базарда вариантка алам ошондой кылып. Күнүнө бөлүп төлөп ошентип балдарыма кийим алам. Балдарыңыз өздөрү да коробкада иштеп, бурузда иштеп, акча таап келсе, мындай кубанган учуруңуз болобу? Ооба, кубанамын, кайгырамын. Туулган күндөрүмдө апа сиз бар экенсиз деп подарка көтөрүшүп келишет, ушу иштесечи, торт алып келип, сюрприз кылып, ушинтип көңүлүм көтөрүп, ушинтип эме кылышат. Ыйлабаңыз апа, биз чоңойсок ажык алып барабыз. Сиз бай аял болосуз деп ушинтип көңүлүмдү өртөт балдар. Сиз ушинтип сооротот турайбы? Ооба, балдарым ушинтип сооротот. Чарчаганымды да басат, үйгө келсем кыжалат болбоңуз, биз деле чоңоебуз, мынтип жүрбөйбүз деп. Башка эч жактан жардам албайм, ошо 1-2 жерден помощь келет, бир фонддор жазган ошол. Кырбакнан деле жеген күн болуп калат балдардын. Балдарга эми энелик тарбия берет экен, бар ата тарбиясы жок болуп калат экен. Карызга алабыз, этпетти тарбия делечи. берип атамын. Анан ушинтип Мектептен деле балдарымдын ушу жакшы окуйт эми, жакшы жакшы эмес. Аллага шүгүр, ден соолуктары жакшы болсо, Келечекте ошо мен көргөн балдарым турмушумду, балдарым көрбөй, мен эч нерсе окубадым, жаш жүрсө ошол мен үчүн чоң бакыт. Эркек балдарды медресеге берип, ошо 2 кызымды барган жерден кыйналбаса деп ушуларды окутсам деген ниетим бар. Тамак аштарды деле ооба карызга алабыз. 2,5 жашында калган атасына ажырашкан. Кээде ошол соода болгон күнү нампанды деле карызга алып келебиз. Балдарын айландырып атат деп курсап ыйлайт, аны көрүп ыйлаймын. Деле ошо Аллага шүгүр деп Пешинекен айла жок, ушинтип атасынан эрте ажырады. Ата мээримине тойбоду, балдарчы жакшы. Эми мен аял экенмин, баардык нерсени энекесин көтөрөт экенсиң. 5 баланын эмес деле өтө оор экен тарбиясы. Чарчаймын, кээде сыгылып ыйлаймын үйгө келип. Жакшы эле жашачубуз, анан ошо шаарга келди. Артынан келсем эле мен жашабайм, сен эмнеге келесиң, балдарды алып ошол. Кээде ушинтип Күнөм ошо кырбакнан деле жеген күн болуп калат балдардынчы. Анан этпеттерди жок болуп калат. Балдарымды мындай карызга алабыз, этпетти делечи. Төгөрбөйт, базарда ошо жолугуп, балдарымдын суу ичсек, нан жесек деле Аллага шүгүр, ден соолуктары жакшы болсо. Эштерге деле кайрылбадым. Ошол эле менин кичи балдарым ден соолугу жакшы болуп оорубай кайрылбадым. Анан ошол жүрсө ошол мен үчүн чоң бакыт. Эл чыксам да ошо жалгыз боо энелер кайрылып атат.
Меники азыр өтө эле сложный экен 5 балачы. Анан ушул тамак аштарды бийликтегилерге бир карзгалабыз, эттерди деле ошо кээде ошол соода участка жагынан деле карзгалап келебиз, башка киреше жок болсо ошол жактан жардам беребиз. куракынан жесек деле ошо Аллага шүгүр деп отурабыз. Эмеге чыгып көрсөмбү депчи экранга. Создашты ага өзүңүз кайрылып берсе. Жок, создашты. Жок, мен каттоого алына элекмин. Убактылуу ушул жака туруп, постоянно алам да ушул жактан 6000 сом. Эң башкы максатыңыз кандай? Үй болуш, балдарыңызды окутушпу? Эң башкы максат ошо өзүмдүн үйүм болсо, ушу балдарым өзүнүн үйүндө кубанып, ээн эркин ойносо деген максаттарым бар. Ушу балдарымды деле окутуп, квартирага берген акчаны башка жака эме кылып, сарптап, ушу балдарды курстарга берип, ушинтип окутсамбы деген максаттарым бар. Мен ушу кайрылуум, урматтуу Камчы Экташев, урматтуу Садыр Жапаров, сиздер өтө мыкты инсансыздар, жакшы иштеп атасыздар. Колуңуздардан келсе, ушу мен үнүм жетсе, бир Алланын ыраазы үчүн мага ушу балдарымдын үчүн бир 2 комната үй болсо да үй жагынан же участка жагынан жардам берсеңиздер, анан кыргыз элим эми колуңуздардан келишинче мага кичине жардам кылсаңыздар. Ушу балдарым да кыйналып кетти. Мен да аял киши экенмин, алсыз экенмин, баары бир жардамга муктаж болот экенсиң. Ошол рахмат баарыңыздарга. Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Заманыбыз тынч, эл журтубуз тынч болсун. Кырсык апаттардан Аллахым өзү сактасын. Кыргызстан ошо ар дайым өнүккөн мамлекеттердин катарында жүрө берсин.